Саламатсыздарбы, урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, урматтуу достор. Биз сиздер менен бүгүн экинчи сабагыбызды баштайбыз. Бул экинчи сабагыбыз орусча айтканда множественное число, кыргызча көптүк сан. Ар бир нерсенин жекелиги жана көптүгү болот. Орус тилинде кантип биз зат атооштордун көптүгүн жасайбыз. Эң жөнөкөй эреже, эгерде сөздүн этеги а тамгасы менен аяктаса, жакшылап көңүл буруңуз. Эгерде сөздүн этеги а тамгасы менен аяктаса, көптүгүн жасоо үчүн аны этегиндеги а тамганы ы, же, и тамгасына өзгөртөбүз. И же и тамгасына өзгөртөбүз. Ошондо көптүк сан жасалат. Демек, сөздүн этеги а тамгасы менен аяктаган болсо, көптүгүн жасоо үчүн и же иге өзгөртөбүз дедик. Мисал үчүн, школа, мектеп, школы, мектеп, тер болот кыргыз тилинде. Демек, школа, школы, мектеп, тер. Школы, мектеп, тер. Мисал үчүн, и же иге өзгөртөбүз дедик. Газета, гезит, газеты, гезиттер. Газеты, гезиттер болот. Демек, газета, гезит, газеты, гезиттер. Андан кийин, мисал үчүн, комната, бөлмө, комнаты, бөлмөлөр, комнаты. Эми мен бир-эки сөздөрдү айтып көрөйүн, сиз өзүңүз жасап көрүңүз. Машина, машины, машины. Машина, машина. Книга, көптүгүн жасап көрүңүз. Книги, китеп, китептер. Книга, китеп, книги, китептер. Андан кийинки сөз остановка, остановки. Аялдама, аялдамалар. Остановка, остановки, аялдамалар. Ал эми андан кийинки эрежебиз болсо, урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, эгерде сөздүн этеги о тамгасы менен аяктаган болсо, аны а тамгасына өзгөртүү менен көптүк сан жасалат. Мисал үчүн, место деп жазылса, албетте места деп айтылат. Ал эми места орун о менен жазылат. Ошо этегиндеги о тамгасын а тамгага өзгөртсөк, көптүк жасалат. Места, орундар. Места, орундар. Лицо, бет, бир бет. Лица десек, беттер болот. Лица этегиндеги о тамганы а тамгасына өзгөртөбүз, лица болот. Мисал үчүн, мыло, самын, мыла, самындар. Государство о менен айтылса, государство о менен айтылган болсо, мамлекет. Государства а менен айткан болсок, анда мамлекеттер болот. Государства, мамлекеттер болот. Сиздер сөздөрдүн аяктоолоруна көңүл бурсаңыздар. Демек, о тамгасы менен аяктаган болсо, ага өзгөртсөк, көптүк болот. Андан кийин болсо, окно, айнек, терезе, окна, айнектер, терезелер болот. Андан кийин, мисал үчүн, кольцо, шакек, кольца, шакектер. Кольца, шакектер болот. Кольца, шакектер. Мисал үчүн, кольца, шакектер. Письма. Каттар. Письмо, каттар. Кресло, кресла,
кресла көптүгү болот. Права, укук, права, укуктар болот. Эми андан кийинки эрежебиз, эгерде сөздүн этеги е тамгасы менен аяктаган болсо, аны я тамгасына өзгөртсөк, көптүк сан жасалат. Е тамгасы менен аяктаса, я тамгасына өзгөртсөк, көптүк сан жасалат. Мисал үчүн, отношение десек, демек мамиле, отношения, мамилелер. Достижение, жетишкендик, жетишкендиктер болот. Сообщение, каттар. Объявление, жарыялар. Знание, билим, яга өзгөртсөк, билимдер. Здание, имарат, имараттар. Задание, тапшырмалар болот. Испытание, сыноо, сыноолор болот. Предложение, сунуш же сүйлөм, сунуштар, сүйлөмдөр. Демек, бул тема дагы сизге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Андан кийинки темабыз болсо, эгерде сөздүн этеги л тамгасы менен аякталган болсо, көптүк санын жасоо үчүн ошо л этегиндеги мягкий знакты и тамгасына өзгөртөбүз. Мисал үчүн, двигатель кыймылдаткыч, двигатели кыймылдаткычтар болот. Водители, айдоочулар. Строители, куруучулар. Правители, өкүмдар, башкаруучу, башкаруучулар. Мыслитель, ойчулдар. Воспитатель, тарбиячы, тарбиячылар. Победитель, жеңүүчү, жеңүүчүлөр. Заявитель, арыздануучу, арыздануучулар. Читатель, окурман, окурмандар болот. Урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, бул тема китептин 1 бөлүгүнүн 12 бетинде. Ал эми кийинки эрежебиз боло турган болсо, эгерде сөздүн этеги, сөздүн аягы ия тамгасы менен аякталса, мисал үчүн ия, компания болсо, ошо этегиндеги яны и тамгасына өзгөртсөк, көптүк сан жасалат. Компаниялар. Студиялар. Империялар. Гарантия, кепилдик, кепилдиктер болот. Религия, диндер болот. Андан кийин болсо, функция, кызмат, кызматтар болуп, мына көптүк сан жасалат. Же болсо, нация,
улуттар болуп көптүк сан жасалат. Андан кийинки эреже болсо, эгерде сөздүн этеги нин деген мүчө менен аякталган болсо, анда ошол нинди өчүрүп, ордуна не деген мүчөнү койсок, көптүк сан жасалат. Мисал үчүн, северянин, түндүктүк, нинди алып туруп, этегиндеги нинди алып, северяне десек, түндүктүктөр болот. Северянин түндүктүк, северяне түндүктүктөр. Южанин түштүктүк, нинди алып, ордуна нени коебуз. Южане түштүктүктөр болот. Андан кийин крестьянин дыйкан, крестьяне десек, дыйкандар болот. Христианин, христиан, динин тутунган адам, христиан. Христиане, христиандар болот. Андан кийин гражданин, жаран, граждане, жарандар. Гаражанин, шаардык, гаражане, шаардыктар. Мусулманин, мусулман, мусулмане, мусулмандар болот. Ушул сөздү көп адамдар бүгүнкү күндө бизде туура эмес колдонушат. Мисал үчүн, я мусулман деп жазып коет да. Эми кыргыз тилинде мусулман болот да. А бирок орус тилинин эрежеси боюнча мусулманин болот да. Я мусулманин деп жазылат. Я мусулманин. Ал эми көптүгү болгон болсо, я мусулмый, то есть мы мусулмане. Мы мусулмане. Биз мусулмандарбыз, биз мусулманбыз. Андан кийинки эрежебиз, эгерде сөздүн этеги ок деген мүчө менен аяктаган болсо, көптүгүнү жасоо үчүн та деген мүчөнү кошобуз. Мисал үчүн, верблюжонок, верблюжата, тайлак, верблюжата, тайлактар. Медвежонок, аюнун баласы, мамалак, верблюжата, мамалактар болот. Теленок, телята, теленок, телята, музо, музолор. Щенок, щенята, күчүктөр. Ягненок, ягнята, ягненок, ягнята. Жеребенок, жеребята, жеребенок, жеребята болуп көптүк сандар жасалат. Ал эми биздин акыркы көптүк санды жасоо эрежебиз болсо, көбүнчө сөздөрдүн этеги үнсүз тамгалар менен аяктайт. Үнсүз, ар кандай тамгалар менен аяктап калышы мүмкүн. Бирок бул көптүк санда а, же, я деген көптүктү алат. А, же, я деген тамганы алат. Мисал үчүн, директор десек, директор, директора дей турган болсок, директорлор болот. Директора, директорлор. Номер, номера, номерлер. Доктор, доктора, дарыгерлер. Сорт, сорта, түрлөр, сорт, сорта. Андан кийин бул сөздөр аябай көп. Мисал үчүн, город, города, дом, дома, дома деп жазылат, дама деп айтылат. Поезд, поезда, поезд, поездер, поезда, көптүк саны поезда болот. Андан кийин бул, албетте бул дагы биздин китебибизде бар, орус тилинин практикалык курсунда биз сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн айтып атабыз. Кийин мисал үчүн мастер, уста, мастера, усталар. Повар, ашпоз, повара, ашпоздор деп көптүк сандар жасалат. Мунун көптүк саныны демек көптүк санын ушинтип жасайсыздар. Лес,
лиса, токой, токойлор, лес, лиса, друг, друзья, дос, достор. Дагы бир сөздүн көптүгүнү жасоодо өтө көңүл буруңуздар. Хозяин, хозяева. Көбүнчө кээ бирөөлөр болсо хозяины дешет да. Андай эмес. Хозяин, хозяева. Кожоюн, кожоюндар. Я хозяин, мен кожоюн. Мы хозяева, биз кожоюнбуз деп көптүк саны жасалат. Ушуну менен урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, биздин экинчи сабагыбыз аяктап жатат. Сиздер эгерде бул сабак пайдалуу болгон болсо, сөзсүз бирөөлөр менен бөлүшүңүздөр, лайк басыңыздар жана комментарий калтырыңыздар. Биздин кандай артык жагыбыз бар, кандай кемчиликтерибиз бар, мына ошону дагы бизге эскерте кетсеңиздер, бизге аябай жакшы жардам берген болосуздар. Андай эмесе сак саламатта туруңуздар.